Assalamu alaikum. Biz içkiliktin артынан түшүп кеткен адамдарды көрөбүз. Жана içkiliktin айынан канчалаган үй бүлөлөр бузулуп жатканына күбө болуп жатабыз. Азирети Умар бин Хаттабтан бир адам келет дагы арак тууралуу мындай жеңил айтып бериңчи, башкалар оор айтып коюп атат деген суроону берет. Азирети Умар бин Хаттаб менин жеңил айтканым алардын оор айтканынан ашып түшөт деген жоопту берет. Ошондой болсо да айтыңыз дейт. Азирети Умар бин Хаттаб жанында көлдү көрсөтөт дагы ушул көлгө эле бир тамчы арак тамган болсо, ошол арактын айынан ушул көл бузулган болот дагы. Мен бул көлдү ушул шаарда жашаган баардык адамдарга колуңарга тийген идиш чакалар менен көлдүн суусун чөлгө алып барып төккүлө демекмин. Чөлгө алып барып төккөндөн кийин кайра ордуна кайра толтуртуп, кайра төктүртмөкмүн. Ошентип 3 жолу төктүртмөкмүн. 3-чү жолудан кийин 4-чү жолу суу куйдурат элем дагы. Мына эми суу таза болду, колдоно бергиле, иче бергиле демекмин деген жоопту берет. Ичкилик бул бардык жамандыктын башталышы. Уммул хабайс деп коет. Бардык жаман иштердин, жаман нерселердин башталышы бул ичкилик болуп эсептелет. Бирок жашоодо кээ бирки ичип жүргөн адамдарды көрүп, бул адам болбойт, бунун атасы мындай эле, бунун баласы дагы мындай болду деген сөздөрдү угуп калабыз. Бирок биз жашоодо билбейбиз келечекте кандай күндөрүбүз бар экенин. Кимдир бирөө үчүн азыркы учур жакшы убак болсо, кимдир бирөөнүн бул жаман учуру болушу мүмкүн. Келечекте жакшы күндөрү күтүп жаткан болушу мүмкүн. Ошондуктан бирөөлөргө бир сөз айтуудан алдын дагы, же чечим чыгаруудан алдын дагы ойлонуп сүйлөсөк, же ойлонуп иш кылсак, аябай жакшы болот эле.